Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинде эл аралык араб тили күнүнө карата салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чаранын алкагында алдыңкы студенттерге ардак грамоталар тапшырылды. Курсташтарым арасында, группалаштарым арасында, теңдештерим арасында дегеле араб тилине болгон кызыгуу өтө чоң деңгээлде жүрүп жатат. Ушул учурда эле көптөгөн курстар араб мектептен тышкары, окуудан тышкары араб тили курстарына жана ошондой эле Куран окуу, умра сапарларына болгон кандайдыр маалымат берүүдө ошол араб тили өтө кеңири колдонулуп, араб тилине көңүлүү басым жасап атабыз. Учурда 1 жылдан бери араб тилин үйрөнүп атабыз. Көптөгөн жетишкендиктерге жетише элекпиз деп атап айтсам болот. Бирок араб тилине үйрөнгөнгө аябагандай кандай десем, кичинекей кезимден бери эле ушу араб тилине үйрөнгөнгө кызыктар болчумун. Жана учурда ушул менин кичинекей кезимдеги кыялдарымды иштерин аткарылышына өзүм себепкер болуп, өзүм аракет кылып атам деп айтсам болот. Салтанаттуу иш-чарага Сауд Араб падышалыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим бин Ради Аль-Ради катышып, студенттерге ыраазычылыгын билдирди. Элчиге Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. أولاً أنا سعيد جداً صراحة بحضور هذه المناسبة في جامعة ربايف الجامعة العريقة. Мага ардактуу профессор наамын ыйгарганы үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Жалпысынан Сауд Арабия падышачылыгы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы көп тармактуу кызматташтык жыл сайын өнүгүп келүүдө. Илим, билим тармагына Сауд Арабиясы тарабынан жыл сайын бекер квоталар бөлүнүп, мектептер курулуп жатат. Бизге ишеним көрсөткөн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго жана кыргыз элине терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруунун алкагында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология бөлүмү пилоттук долбоору ишке киргизилип, 2015-жылы теология бөлүмү ачылган. Биздин университетке бул элчинин 3-чү жолу келиши да. Ал эми биз октябрда биздин окумуштуулар кеңешинин атайын чечими чыккан. Ошол чечимдин негизинде биз элчи мырзага бүгүн биздин университеттин ардактуу профессору наамын ыйгардык жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги кызматташтык үчүн же болбосо билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн атайын төш белги менен сыйлап кетти. Мен ойлойм, биз сөзсүз бир эле араб тилин эмес, деги эле студенттерге сапаттуу билим берүүдө эл аралык байланыштар сөзсүз биз үчүн маанилүү да. Биз бардык эле элчиликтер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Ал эми бүгүнкү Сауд Араб падышачылыгынын атайын жана ыйгарым элчиси биздин университетке келгени үчүн биз үчүн да кубанычтуу, маанилүү. Зинат Бактиярова, Данияр Амантурулу, Улуттук канал, Замана студиясы.